Баткен облусунда 2021-22 окуу жылынын башына карата 249 жалпы билим берүү уюмдары иштейт. Алардын ичинен 12си жеке менчик, жалпы 113.038 окуучу билим алууда. Жогоруда белгиленгендей 26 мектебибиз авариялык абалда турат. Баткен облусунда 2021-22 жылдын башына карата 190 мектепке чейинки билим берүү уюмдары иштейт. Анын ичинен 24 жеке менчик, жалпысынан 19.497 бала тарбияланып жатат. Баткен областынын чек ара аймактарында жайгашкан мектептердин саны боюнча өзүңүздарга жакшы маалым, өзгөчө статус алган айылдардын саны 62, ал жерде биздин 70 орто мектебибиз жана 47 бала бакчабыз бар. Өзгөчө статус алган айылдарда 8 мектеп, 7 бала бакча курууга бүгүнкү күндө муктаж. Алар Кадамжай районунда 2 мектеп, 4 бала бакча, Баткен районунда 3 мектеп, 3 бала бакча жана Лейлек районунда 2 мектеп болуп эсептелет. Кесиптик билим берүү багытында башталгыч кесиптик билим берүү мекемелери жалпысынан 11, студенттердин саны 3431, бюджеттик орундар 2939. Мындайча айтканда дээрлик көпчүлүк бөлүк бюджеттик орундарда окушат. Орто кесиптик билим берүү мекемелери жалпысынан 10, анын ичинен 3 жеке менчик болуп эсептелет. Жалпы студенттердин саны 4800, 650 орун бюджеттик негизде берилет. Жогорку билим берүү мекемелери өзүңүздөргө жакшы маалым, Баткен мамлекеттик университети жана Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин филиалы бар. Жалпысынан 10.739 студент бул жерде билим алат облуста. Анын ичинен Тажикстандан 190, Өзбекстандан 5878 студенттер окуп келишет. Мындайча айтканда биз жакынкы коңшулаш өлкөлөргө билим берүүнү экспорттогонго облуста да жетиштүү потенциалдар бар жана буну өнүктүрүүгө толук негиз бар. Жалпы бюджеттик орундар 391 болуп эсептелет. Баткен мамлекеттик университетине жалпы республикалык тесттен босого упайларын 100%га чейин төмөндөткөнбүз. Салыштырмалуу башка региондордон 10%га төмөн. Андан сырткары кошумча 40 бюджеттик орун берилип, негизги 133 бюджеттик орун берилген окуу жайларга бүгүнкү күндө 129 бала тарбияланып жатат. Республикалык өзгөчө статусу бар айылдарга биз 174 бюджеттик орун берилген. Тилекке каршы мунун 60-ына гана балдар өтүп, 50 орун мындайча айтканда бош калган. Ал эми министрлик тарабынан 2022-24 жылдарга финанс министрлигине жана мамлекеттик курулуш мекемесине 40 билим берүү объектисин курууга жөнөтүлгөн. Анын ичинен 34 мектеп, 21 мектеп авариялык абалда жана 6 бала бакча, мындан тышкары капиталдык оңдоп түзүүгө муктаж болгон 69 объекттин тизмеси жөнөтүлгөн. Ал объекттердин 49 объект мектептер, 24 бала бакчалар болуп эсептелет. Ошондой эле министрлик тарабынан республика боюнча мектептерди куруу жана реконструкциялоо максатында кайрымдуулук фонддор менен тыгыз иштер жүрүп жатат. Бул боюнча Дүйнөлүк банктын Эрик долбоору, Сауд өнүктүрүү фонду жогоруда белгиленди. Өзбекстан Республикасы жана Россия Федерациясы менен пландалып жаткан мектепти айтууга болот. Баткен областы боюнча жалпысынан 237 мектепте 1920 даана компьютердик техника, 31 принтер, 91 интерактивдүү такта, 39.157 окуучулук парта, стулу комплектери комплектелген, 4789 китеп үчүн шкаф жана 3265 класстык такта, 2866 мугалим үчүн стол стулдар менен комплектенген. Бүгүнкү күнү Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып жаткан келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу бул жылы буюрса Баткен облусунун 133 мектеби компьютерлер менен камсыз болот. 1 январда чыккан мыйзамдын негизинде бүгүнкү күнү өзгөчө статусу бар айылдардан мектептерин борборлоштурган бюджетке алуу боюнча 172 миллион сом бул биздин бюджетте бүгүнкү күнү турат. Муну мындай министрлик жүргүзөт. Жана финанс министрлигине биз ушул өзгөчө статус алган айылдардагы бала бакчалардагы борборлоштурган бюджетке алуу үчүн 96 миллион сом муктаждык бар экендиги тууралуу катыбыз жөнөтүлгөн. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, ушул багытта биздин катыбызды колдоп берүүңүздөрдү суранам. Чоң рахмат.